Бишкектин 1-майыр райондук сотунда ушу тапта Кыргызстандын башкы прокуратурасынын Сапат лицейинин 2 кызматкерин Түркияга өткөрүп берүү тууралуу чечимине карата адвокаттардын даттануу арызы каралып жатат. Бул маалыматты Азаттык радиосуна соттун басма сөз кызматы тастыктады. Соттун маалыматына караганда көзөмөл органы Сенан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди кылмыш жообуна тартыш үчүн Түркияга өткөрүп берүү тууралуу токтом чыгарган. Экөө тең азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында экендиги маалымдалууда. Мурдагы Себат, учурдагы Сапат билим берүү мекемелери Кыргызстанда өз ишмердигин 1992 жылы баштаган. Анын түзүүчүсү диниятчы Фетхуллах Гүлленди түрк бийлиги өзүнө душман санайт. Анын кыймылын президент Реджеп Тайип Эрдоган террордук деп таанууга чакырган. Футбол борбору Чүй облусунда курулушу мүмкүн. Бул тууралуу журналисттерге Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Дастанбек Конокбаев билдирди. Ал федерациянын спорттук инфраструктураны жакшыртуу үчүн каражат тартууга мүмкүнчүлүгү бар экендигин айтты. Биз өлкөнүн ар кайсыл аймактарындагы стадиондордо 70 объектини көрүп чыктык. Алардын 90% начар абалда. Бирок спортто ийгиликке жетиш үчүн инфраструктураны өнүктүрүп, жаш спортчуларды даярдаш керек деди ал. Дастанбек Конокбаевдин айтымында учурда Орок айыл өкмөтү менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ал жергиликтүү бийлик футбол борборун куруу үчүн 20 гектар жер аянтын бөлүп берүүгө даяр экендигин кошумчалады. Айтымында эгер Бишкектин бийлиги менен консенсуска келе алышпаса, анда федерация алга клубу үчүн чакан стадион курууга каражат тартууну көздөшөт. Премьер-лигага бишкектик 3 команда Дордой, Илбирс жана Алга кирет. Алга командасынын өзүнүн базасы жок. Биз футбол борбору алардын үйү болуп калат деп пландаганбыз. Футболдун курама командасы ар дайым машыгышпайт да, деди ал. Эске салсак, футбол федерациясы мэриядан спорт комплексин куруу үчүн жер аянтын бөлүп берүүнү суранууда. Федерация курулуш иштерине 8-10 миллион долларга жакын каражат тартууда. Жалал-Абад облусуна караштуу Базаркоргон районунда 112 миң сомго балат орнотушту. Жаңы жылдык балатынын сүрөтү соц тармактарда жарыяланды. Соц тармактын колдонуучулары 112 миң сомдук балатынын көрүнүшү ушундай болобу деп таң калып жатышат. Урматтуу мекендештер, бул балаты Базаркоргон районунда орнотулду. Анын баасы 112 миң сом. Калган каражатты айыл өкмөтү менен аким жеп алдыбы деп жергиликтүү тургундар суроо узатышууда. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жаңы жыл майрамына байланыштуу фатвасы чыкты. Анда Кыргызстандын майрамдарында белгиленген жана бекитилген расмий майрамдарга карата дин кызматкерлери тарабынан тескери үгүт иштери жүргүзүлбөсүн деп айтылат. Буйрукту аткаруу милдети муфтияттын түзүмдөрүндөгү бардык диний кызматкерлерге жүктөлдү. Дүйнөлүк жыл сайын 1 январда белгиленген календардык жаңы жыл майрамы Борбор Азия мамлекеттеринин баарында советтик жана светтик майрам катары калыптанып калган. Кыргызстандагы айрым дин өкүлдөрү маал-маалы менен жаңы жыл майрамына каршы чыгып сындап келет. Бул социалдык тармактарда кызыл чекет талаш жараткан учурлар болгон.